бир дагы мык колдонулбастан салынган мечиттин алдында турабыз. Каракол шаары Аллах табарак ва тааланын үйү. Азыр ичти сыртты бардыгын тааныштырып өтөбүз. Бисмилля. Жыгач өнөрчүлүк, жыгач устачылык маселесинде демек бул дуңгандар Кытайдан келишкен. Кытайлар ошол учурда дагы жыгач устачылыктан өтө өзгөчө жана өнөрчүлүк маселесинде ошол эле учурда алдыңга өтүп кеткен дегенди билдирет да. Ага Кытайдагы азыркы имараттардагы мисал барсаңыз, Кытайдын эски имараттары, эски сарайлары бүт жыгачтан болгон да. Япондор дагы жыгач маселесине өтө басым жасашкан. Көп токойлор, көп камыш болгондуктан ал жерде камыштан үйлөр, жыгачтан үйлөр салышып ошол жерде жашашкан. Келген дуңгандар дагы жыгачтан кылышкан, устаны Кытайдан чакырышкан, өздөрүнүн жердештери. Ошентип кылышкан, урматтуу мекендештерим. Эми дуңгандар ошо Кытайлардан ажырап чыккандан кийин өзү маданиятын, коомун башкасын сактап калуу максатында дагы мечит салыш керек болчу да, сөзсүз түрдө. Мечит салынган. Аллах ыраазы болсун. Мына карасаңыз, акырын суудун тамчылап багышы, крышадан түшүп аткан суулар бүт баягы Кытайды дагы эстетип кетет да. Мынтип келип, мынтип ийилип калган неме, ийилгени ошо Кытайды дагы эстетип кетет да. Келип мынтип ийилип кеткен да. Албетте, архитектура маселесинде бизде 7 микрорайонда мурдагы ажообуз президентибиз Алмазбек Атамбаев салган мечит кыргыз архитектурасында салынган. Андан кийин 12 микрорайонда Айша мечитибиз өзүнүн кыргыз архитектурабызда салынган. Арабтар келип өзүнүн архитектурасында мечит салат, түрктөр келип өзүнүн архитектурасында мечит салат. Жибек жолдогу мечит десе ким эске түшөт? Түркия. Түркия десе эле мечитке баргың келе берет да, Түркияга баргың келе берет. Көрдүңүзбү, тартылуу максатында да мечит өтө чоң роль ойнойт. Демек, мечитти биз башкаларга салдырыш эмес, өзүбүз салышыбыз керек экен. Керек болсо башка мамлекеттерге дагы барып, өзүнүн архитектурабызды Аллах үчүн мечиттерди салышыбыз керек экен. Качанга чейин башка бирөөлөр келип бизге мечит салып берет, урматтуу мекендештерим, сиздерге бул суроо. Мечиттин курулуп жаткан учурунда өзгөчө суук болуп кетет. Азыр биз жаз, бирок ушул бул жер азыр дагы өзгөчө суук, жамгыр погода айнып, жамгыр жаап атат бул жерде. Азыр биз кыпкызыл ысыкта келдик. Шаарда 45 градус ысык бишекте, азыр Караколдо болсо минус да, өтө суук, жамгыр жаап атат. Алтын Арашаңга барайлы десек, ал жерге курткачан барышка туура келет экен. Азыр кайтабыз эми мечиттен аягы. Бирок ошол жерде мечитти куруп аткан учурда өтө суук болуп кетет экен. Минус 42 дейт. Минус 42 болуп кеткен учурда Аллах Тааланын можизасы түшөт да. Себеби Аллахтын үйү да бул жер. Бардык эми курулуш иштери токтойт. Кытайдан келген усталар кайра өзүнүн мекенине кетип калат. Суук дешет да. Дуңгандар материалын кылып койгон, башка кылып койгон, токтойт деген сөз тараган учурда Аллах табарак ва тааланын можизасы түшөт жерге. Ишенсеңиздер, ушу мечиттин территориясына гана күн тийип, мечиттин территориясы карлары эрип, анан бул таң калыштуу окуяга кыргыздар күбө болот, татарлар күбө болот, орустар күбө болот, мусулман эместери келип мечиттин бүтүшүнө жардам берет. Ошентип мечит бүтүп кетет да, урматтуу мекендештер. Албетте, өзгөчө керемет окуялар көп болот. Биз болгондо көзүбүз ал нерсени көрүш керек, байкаш керек, чын дилден уга билиш керек кулагыбыз. Аллах табарак ва тааланын мужизасы көп. Бул Аллахтын иши, Аллахтын үйү, Аллахтын мечити, бул Кудайдын иши өзү жүрө берет. Биздин пенделердин кылсак өзүбүзгө жакшы, кылбасак бул иш токтоп калбайт дегеним да, мекендештерим. Ошентип биздин окуябыз бүттү мечит тууралуу. Азыр Кудайым буйруса, эми кайра артка сапар тартабыз. Караколдогу бул мечит Ибрагим Ажы атындагы мечит. Ибрагим ошол учурда Кытайда өзгөчө бир согуштун айынан дуңгандар ар бир жерге качканга мажбур болушкан. Кыргызстанга да көпчүлүгү качып келишкен. Качып келишип өзүнүн маданиятын, тарыхын, башкасын сактап калуу максатында, динин сактап калуу максатында келгиле эми ушул жерге мечит салайлы деп, ошол учурда согуштан качып келишкен элдерде акча дагы болгон эмес, эч нерсеси болгон эмес. Ошого карабастан келгиле акча бергиле деп, балдарыбыздын динин сактап калышында мечит курушубуз керек деп, Ибрагим Ажы өзү баш болуп акча чогултканды баштайт. Бирөөдөн картошка, бирөөдөн пияз, бирөөдөн бир жыгач, айтор эмнеси болсо дагы чогултуп, айтор кылганды башташат. Биринчи дуңгандар аракет кылган бул мечитке. Аракет кылышып, ошентип кыла башташкан учурда бир аксакал келип, ал аксакал мен ар бир адам салымын кошуп атыптыр, мен да ушул таягымды берейин деп, өзү мынтип таянып жүргөн таягын берет.
ушул таяк эми колунан келген учул деп калыс ниетте берет да. Ошол таяк дагы өзгөчө бир жардам берген дейт. Ушул эки жакка койгондо, баягы жыгачты кармап турганда, бардык жок жыгач болуп атпайбы, кээде мыктарды какканда ошол аксакалдын таягы өтө кол келген дешет да. Аягына чейин ошол таякты колдонушуп, кийин ошол таякты алдына ийилип коюшкан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба окуган учурда билесиздер, минбарда атайын кээде таякка, кээде ошо жыгачка эме кылып айткан. Азыр дагы имамдарыбыз мечитте хутба окуган учурда таяк жыгачты кармап туруп окушат. Кээде ошону дагы кармап туруп окуган дешет. Аксакалдын таягын, ошо аксакалдын таягын азыркыга чейин илеп сакташат дешет да. Бул өзгөчө бир окуялардан. Айтайын дегеним, ниетибиз калыс болуш керек. Мечит курулуп атат десе, бүгүн мечит көбөйүп кетти дегендер бар. Жок. Мечит ушундай тарых, мечит ушундай байлык, мечит ушундай маданият, мечит бул ушундай улуу жер да. Муну билген билет. Мечиттин ич жагы, мына тамбашын байкасаңыз, бардыгы жыгачтан да. Машалла, бул жерде жашыл светтерге дагы, ак светтерге дагы өзгөчө маани берилген. Бул жерде айнектерди карасаңыз, ар бир жерде айнек, айнеги жок кылышат бүгүн көп адамдар үйүн. Айнек көбүрөөк салышыбыз керек, күн нуру дагы тиет, ачык болот. Ибадат кылганыңда дагы өзгөчө эс алып каласың да. Сырткы энергия дагы келип турат күн нуру, ички энергияны дагы бул жерден аласың да. Машалла табаракалла. Муну карасаңыздар, имам бул жерде намаз окуйт. Бул жер терезелер бут жыгачтан. Чындыгында бул жыгачтан болгондугу уникалдуу. Табияттагы ашка жыгачтар маселесин дагы алдын алат. Андан кийин жер тирөө маселеси болуп калса дагы жыгач үйлөр билесиздер, туруктуу. Ичи дагы өзгөчө кооз. Чындыгында намаз окусаң өзгөчө бир аура, өзгөчө тынчтык берет да. Мына паластарды жайгаштырганды карасаңыздар, паластарды кыркып өзгөчө жайгаштырып коюшкан. Тартуу максатында. Мечитти билесиздер, ар бир уюмдардан акча чыкпайт. Эл өзү көбүнчө ашар жолу менен кылышкан мурда. Бул жерде дагы дунгандар элдери чогулуп келип, кегиле мечит кылайлы, ибадат кылабыз, Аллах үчүн кызмат кылабыз, дин үчүн, ислам үчүн деп кызмат кылабыз деген максатта дунгандар акча чыгарышкан. Атайын канча материал кетет, жыгач кетет, ошону эсептеп чыгышып, анан кытайлык Жосы архитектурду чакырышып атайын. Ошол Жосунун архитектуралык негизинде бул мечит курулган. Аллах разы болсун. Жосы мусулман болгон эмеспи деген суроо талап пайда болот ар бир адамда. Эми Жосунун мусулман болгон деп күмөн кылабыз. Себеби ал ислам тарыхын өтө жакшы билген, ислам мечиттеринин архитектурасын өтө жакшы билген. Себеби архитектураны билбесең, ислам маданиятын билбеген адам мындай мечит курушу мүмкүн эмес да. Ал дагы мусулман болгон. Анан эң негизги факт, ал ошол Кытайдагы мусулман уруусунан болгон. Демек ал мусулман. Жосудан Аллах разы болсун, жаткан жери жайлуу болсун, Аллах рахматы калсын. Андан кийин, урматтуу мекендешим, уйгурлар, дунгандар, көп мусулмандар өзүнүн жеке мамлекети жок, канын берейин десе өзүнүн жеке мамлекети жок, жарандыгын алат, ошол жерде эл болуп калып кеткен да. Өзүнүн жери жок, биз шүгүр кылышыбыз керек. Кичинеби, чоңбу, жаманбы, жакшыбы айырмасы жок, биздин өзүбүздүн мекенибиз бар, алхамдулилля. Өзүбүздүн мекенибизде ушундай сонун мечитибиз бар. Бул келип жаткан туристтерди байкасаңыздар, бардыгы ушул Европадан, Мексикадан, Барселона, башка бүт бар жоктон келишет бул мечитке. Демек, мечит биздин башка жактан тартылып келишине, туристтердин келишине, турист келиш дегени кухнябызга адам кирет, чай ичет дегени, бирөө байыйт дегени, кыргыз өнүгөт, кыргыз байыйт дегени. Айтор ушул кургандардан Аллах разы болсун. Эң тарыхый мык колдонулган мечитибизден. Бул 40, 41, мына аягы 42. 42 устун. Эмне үчүн бул мечит 42 устунга таянган десеңиз, 42нин өзгөчө бир тарыхы бар. Тарыхы дегенде Кытайларда 42 жөнөкөй сан эмес. 4 дегени чыгыш, батыш, түндүк, түштүктү билдирет. Ошондуктан да 42, 4 сөз турда колдонулган да бул мечитте. Бул куштар дагы байырлап алыптыр, машалла табаракалла. Ана. Мечиттин кушу да бар, качайын дебейт, карасаңыздар. Ана. Ой, муну башыга конуп алды, машалла. Операторду башыга конуп алды. Бул артында турган мунара азан айтылат. Азыр микрофон сайып коюшкан. Ошол учурда мен бир ошол кызыктуу маалыматты айтып коеюн дедим. Ошол учурда мурда азанды көз азиздерге айттырышкан да.
Эмне үчүн десеңиз, ал учурда забор болгон эмес, дубадагы ротто адамдар тоскон эмес, анан азан айтчу жер мынтип чыгып айтчу жер болгон да, кудум ушундай жерге чыгып азан айтышкан. Анан азанчы чыгып, эгер көзү көрбөгөн, көзү көргөн, сонун эле баягы снайпер адам боло турган болсо, чыгып алып азан айтканда ар кимдин огородудагы аялдарга көзү түшүп калышы мүмкүн, көз зинасын кылып коюшу мүмкүн деп атайын көзү көрбөгөн адамды чыгарып азан айттырышкан да. Көрдүңүзбү? Ушул дагы өтө кызыктуу маалымат. Мусулмандар ушунчалык жада калса ушул маселеде дагы башка бирөөгө зыян бербесин, башкаларга аялга карап койбосун. Бул төшөк башка маселеде эмес. Ушул көз маселесинде мусулмандар өтө этият. Ошондуктан мусулмандар зина кылбаш керек, арам иш кылбаш керек. Ушул минбарыбыз биздин өзгөчө тарыхыбызды, кандай мусулмандар касиеттүү адам экендигин билдирип коет да. Бул дагы жыгачтан байкасаңыз бир дагы эме темири жок, бетону жок. Ушул жыгачтан курулган мунара азан айтылат. Машалла табаракалла. Мынау өзү эле канчалык эмгекти талап кылат да. Ошол учурда жыгач усталык, өнөрчүлүк анчалык өнүккөн эмес, бирок ошого карабастан өтө эмгек кылышып, мынандай гүл чамбарларды ар кандай жыгачтан болуп атат булар, урматтуу мекендешим. Ар кандай гүл чамбарларды кылып ушул жерге коюшкан. Өзгөчө мечит. Мына үстүндөгү жыгачтарды карасаңыз, тепкич здания болгон. Ошонун өзү эле канчалык эмгек да. Ошол учурда жыгач кыркаттырган аралар дейбиз, балталар дейбиз өнүккөн эмес. Өнүкпөй туруп, ошончолук эмгек кылышкан да. Буларды байкасаңыз, Аллах табарак ва таала ыраазы болсун. Ошол учурда ушундай кыйынчылыкка карабастан мечит салышкан. Мына астындагы жыгачтарды карасаңыз, аралыгы бирдей да. Бирдей кеткен. Машалла табаракалла. Өсүбөсүн. Өзгөчөлүгү ар кандай жыгачтар колдонулган. Карагай билесиздер, өсүшү дагы өтө кыйын, өтө бышык, анча-мынчага чирбей турган жыгачтар. Карагай, жаңгак. Эми жаңгак мисалына келсек, мына айнектери жаңгактан. Жаңгак маселесин өтө көп басым жасашкан. Неге айнек баягы күнгө дагы жугумдуу, сиңип кетпей, чирип кетпей, тардеке болбойт. Ошо жаңгактан атайын айнектерин дагы жыгачтан кылынган, ошо жаңгактан кылышкан. Баягы бизде азыр акфаларды колдонуп калбадыкпы? Акфалар негизи зыян, ден соолукка зыян, чындыгында зыяны көп тиет. Бул атайын ошо жыгачтардан кылган. Энеги дагы зыяны жок. Бул жерде турист эжелерибиз, агайларыбыз тартып жүрүшөт. Анан басым жасасаңыз, үнү дагы өтө тык деп таза баягы материалды колдонгон да, чындыгында өзгөчө. Бул келип аткан туристтер, карасаңыз Кытайдан, Европадан ар жерден келишип биздин мечитибизге келишет. Ушул мыгы жок тарыхый мечитибизге келишет. Мечит негизи тарыхты далилдеп калыш үчүн, карап калыш үчүн да мечит эң керектүү абзел нерсе да. Биз мусулманчылыгыбыз менен сыймыктанабыз. Андан башка шарттар да өтө көп, себептер да өтө көп. Жер шарынын сакталып калышында да себепчи бул негизи мечит да. Истамбулга барсаңыз, Туркияга барсаңыз, мекендештерим, Туркияда дагы өтө көп мечиттер бар. Каждый метрдон чыксаңыз мечиттер бар, өзгөчө мечиттер бар. Мечити болуп туруп өспөй калды, өнүкпөй калды деген маселе жок. Тескерисинче дүйнөдөгү эң турист көп барган мындай тарыхый жерлер ошол жерлер да. Неге? Мечиттери бар. Барып эле Ая Софияга барат бардык адамдар. Мечитине ушундай жаман нерсе болгондо бардыгы каршы чыгат эле. Сизден акылдуу, менен акылдуу бүт бардыгы мечит салат. Атың калсын десең дагы, мисалы Эрдоган мырза дагы мечит салат, бизге дагы жебекчи болгон мечит салып кеткен. Демек, мечит салыш жакшы экен да. Мечит салыш жакшы экен. Мечитке аракет кылышыбыз керек, мечиттен коркпошубуз керек. Мечит улут тарбия кылышка, жаштар тарбия кылышка, мектеп тарбия кыла албаган бандиттерди, мектеп тарбия кылып, хулиган кылып чыгарып койгон бандиттерди бүт бардыгын ошол дават, ошол мечит тарбия кылып койду да. Демек, мечиттен коркпошубуз керек мекендештерим. Туристтердин келишине себепчи болгон дагы бул мечит. Демек, мечитке басым жасашыбыз керек, мечитке аракет кылышыбыз керек экен. Ушундай урматтуу мекендешим. Бул жерде өрүктөр эми бышып калыптыр, урматтуу мекендештерим, бул мечиттин өрүгү. Мына өзгөчө кол күл адамдар, дуңгандар болгонуна байланыштуу булар дыйканчылыкка да өтө эмгекчил келишет. Бул жакта нак турат, бул мечиттин наги, бул жакта гелястар турат. Маалымаларды карасаңыз кандай өтө жакшы пышкан да. Мына гүлдөрдү карасаңыз ушунчалык мечитти жакшы карашат да булар. Аллах ыраазы болсун. Караган адамдардан, охраналардан Аллах ыраазы болсун. Тарыхый мечит бакчалары кандай сонун, кооз.